Assalamu alaikum. Оозумун ачуудагым келет деген кээ бир пациенттерге бир эки ооз маалымат берип коеюн тура берип отурам. Демек, мына бул сиздер көрүп турган орган бул биздин боорубуз болуп эсептелинет. Ал эми анын каршысында турган болсо биздин ашказаныбыз. Билесиздер, боор оң тарапта жайгашкан, кабыргабыздын асты жагында. Ал эми ашказан болсо сол тарапта жайгашкан. Ал эми боордун астында болсо ушундай кичинекей чөнтөккө окшогон бир орган бар. Бунун аты болсо өт деп аталат. Кызматы болсо төмөнкүдөй. Боорубуздан бизге өт суюктугу бөлүнүп чыгат жана ал өзүнүн ушундай каналдар аркылуу өткө куюп берет. Ошол эмени сүрөт негизи өтө жакшы тартылбай алган. Өт суюктугу ушул өткө куюлат. Өткө куюлат дагы биз тамак жеген учурда ал тамак ашказанга түшүп, кийин ошол бул жака 12 ичеге өткөндө ошол өт суюктугу чыгарып туруп майды сиңирүүгө катышат. Өттүн негизги кызматы ушундай. Жана ушунун оорусуна байланыштуу, өттүн оорусуна байланыштуу бизде ошол жана өдөдө айткандай ооздон ачуу нерсе келгендиги ушул өткө байланыштуу болот. Бул жерде дискинезия желчновыводящих путей деген оору бар. Бул болсо ушул өткө байланыштуу жана өттүн ушул протокторуна же болбосо каналдарына байланыштуу оору болуп саналат. Анда эмне болот? Ага ылайык өт суюктугун ташыган каналдар же катуу же секин жыйрылып иштейт дагы гиперкинезия же болбосо гипокинезия болот. Анын натыйжасында өт суюктугу тамак аш 12 ичиге түшкөн учурда нормадан азыраак түшүп калат дагы тамактын сиңиши кыйын болот. Ошол учурда көптөгөн башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Мисалы, өттө таш пайда болуп калышы мүмкүн, же болбосо холециститке алып келиши мүмкүн өнөкөт. Ушундай оорулар ушул дискинезиянын натыйжасында келип чыгат. Жана буга алып келе турган себептер өтө көп. Мисалы, ашказан оорусу болуп калышы мүмкүн, гастрит. Бул жерде биздин щитовидный железабыз, калкан сымал безибиз жакшы иштебеген натыйжасында ошол ооруга алып келиши мүмкүн. Жана эң көп ушул ооруга алып келе турган себеп бул стресс болуп эсептелинет. Стресс деген бул биздин өтө катуу кыжалатчылыкта же болбосо дүрбөлөңгө түшүп жүргөн абалыбызды айтууга болот, же болбосо шашып жүргөнүбүзгө байланыштуу ушундай абалдарды стресс деп айтабыз. Ушул стресс дагы дискинезияга алып келет. Дискинезия болсо башка ооруларга алып келет. Жана ошонун натыйжасында тамактын сиңиши кыйын болот, жана башка оорулар дагы пайда болот. Эми дагы эмнени айтам? Мындан арылуу үчүн эмне кылуу керек? Мындан арылуу үчүн албетте өдөдө айтылган себепти жоготуу керек, стрессти жоготуш керек болуп эсептелет. Жана дагы ашказан оорусу, ашказандын дарыларын алыш керек болот. Эгерде башка ооруларыбыз болсо, ошол ооруларды жоюш керек. Мисалы, ошол калкан сымал безибиз ооруй турган болсо, бул жерде гормон же көп же аз чыга турган болсо, ошону нормага түшүрүш керек болот. Ошондо дискинезия өзүнөн өзү эле жоюлуп кетет. Жана мындай диагнозду кантип коебуз? Бул диагнозду коюш үчүн албетте УЗИ кылыш керек болот. Жана боордун анализин текшергенде ошонун натыйжасында өттө кандай процесстер болуп аткандыгы билинет. Жана дагы дарыланууда көбүн эсе тамак сиңбей кыйналганда өзүнө жараша ферменттерди сырттан алышыбызга туура келип калат. Ошол тамакты сиңире турган. Жана дагы кошумчам негизи эле ушул нерсеге алып келбей койгон шартты түзсөк жакшыраак болот. Айтып өттүм, негизги эле себепчиси бул стресс деп. Ошондуктан мүмкүн болушунча ушул нерсени жойгонго аракет кылыш керек. Анан дагы кошумчам гиперкинезия же болбосо гипокинезия деп айттым. Эки түрдүү. Баары бир эле ошол өт суюктугу аз бөлүнүп чыгат, бирок эки түрдүү ошол ооруда эки түрдүү иштөөдө ошол өттүн протокторунун эки түрдүү иштөөсүнүн натыйжасында эки түрдүү оору болушу мүмкүн. Мисалы, эгер гиперкинезия боло турган болсо, маал менен же болбосо күн эмес кээде өтө катуу оору сезилип калышы мүмкүн оң жагыбызда.
Ал эми гипокинезия боло турган болсо, ал дайыма боло турган, бирок катуу эмес, эзип ооруй бериши мүмкүн. Дайыма кайталанып тура турган. Кээде эле оорубай калбаса, көбүнчө ооруп жүрөт. Ушул нерсе гипокинезия менен болот. Экөөнүнө тең таандык симптомдор болсо, бул күн айлануу, кусуу болушу мүмкүн. Жана дагы өйдө айттым, бул ооздон ачуу даам келгени, ушул сыяктуу симптомдор эки учурда тең эле бирдей эле катталат. Дарылануу болсо симптоматикалык болот. Өтө айттым андагы, эгер ферменттер жетишсиз болуп аткан болсо, ферменттер алынат. Диета кылыш керек болот обязательно, ага ылайык. Өтө куурулбаган жана өтө майлуу эмес камырды азыраак жеш керек болот. Ушундай түрдөгү диета кылуу аркылуу өтүүбүзгө дагы кыйла жеңилдик берген болобуз. Анан дагы эртең мененки тамак түшкү тамак менен кечки тамакка караганда жакшыраак болсо, көбүрөөк болсо дагы ошол өтүүбүз үчүн жана өтүүбүздүн каналдары үчүн дагы өтө жакшы жардам берет.